бүгүндө Камаш айылындагы айылдарды инвестициялоо үч кошумча каржылоо долбоорунун алкагында салынып жаткан ФАПка баратам азыр. Достор, салам. Бүгүн 26 март 2024 жыл Камаш айылындагы ФАП курулуш аябай кызуу жүрүп атат. Бул жакта мынакей курулуш иштери жүрүп аткан учурдан тартып алып келдик эле. Азыр мынакей үстү жабылып атат. Дубал туруп калыптыр. Ичинен дагы тартып коеюн. Буга чейин кышында февраль айында келгенде мынакей бул жерде фундамент эле куюлуп турган болчу. Азыр бул күндө мынакей дубалы туруп, үстү жабылып атат. Иншалла жакын араларда бүтүп калса буйрса кызматка берилет. Мынакейчи. Жазгы Жейкос келген болчук. Сүйлөп койсузбу? Ушу долбоор башталгандан бери кандай болду эле? Кандай процесстер өттүсүздөр? Биринчи фокустук Камаш айылынан эң биринчи ФАП чыккан. Башка айылдардан дагы тапшырыктан суу дешти, жол дешкен. Биздин Бакай айылынан дагы чыккан бөлгөлөр багарда таза суу ошол. Бирок жалпы айылдын баарын чогултканда талкуулап анан элдер ушу Камаштын ФАП курулушун тандалышты. Өзү тандаган. Ошол буга чейин көп жазады, буюрсам элдин пайдасына элге тиген ФАП болсун. Айтканыңыз келсин. Жазгылже ушул долбоор айылдарды инвестициялоо үч кошумча каржылоо долбоор келгенден баштап мынакей документ иштери, фокус топтук талкуулар, жалпы айылдагы сурамжылоолордо ушул эже аябай чоң кызмат кылышты, кылып кетти. Мен ушул эмен айткым келип атат да. Биздин айылдын өндөн ынтымак группадан элдер чыкты да, ушул ушундай 4 миллион ушундай эме келип атат, мен тандап алабыз деп эл талкуубаштар катышпады телефондо. Ошондо кээ бир байкелер чыкты да, мына 4 миллионду тиги жазгы өзү жеп алайын деп атат. Бөлүп мен чынында турам го жерде. Мен ушуга 1 сом айлык алып дагы иштеген просто өзүм кандай десем эми башында ушул эмеге аралашып калгам. Ошол боюнча эле ушул этегине чыгарайын деп жыйынтыктап коеюн да. Жыйынтыктап коеюн деп эле келатам да. Жакшы. Мен 1 сом айлык да алган жокмун, бул документтер үчүн, эме жасаган үчүн. Мен көмүн да. Ооба. Экинчиден элдин. Туура. Достор, негизи эле жазуучуга ыраазычылык билдиришибиз керек. Анткени ушул жерден көп адамдар ден соолугуна кам көрүп, ошо айыл элине кызмат кыла турган сонун проект болуп атат. Айлык акы деген нерселер бул Аристин талабы ошондой экен. Коомчулуктан ушундай ыктыярдуу топтору түзүшүп, анан ошол ыктыярдуу топ элге кызмат кылсын, документация иштеринде ошол Аристтин дагы тажрыйбаларынан алып, өздөрүнө бир пайдалуу иш болсун деген булардын Аристин талабы бар. Анан ошол учурда мына жазгылыжыга окшогон ыктыярдуу эжелерибиз бул жерге мындай чын жүрөктөн кызмат кылышты да. Бул нерсени баарыбыз биле жүргөнүбүз жакшыраак. Мен акча берип аткан тараптар ушул документтер керек деп калганда жазуучуга чалышат да, Аристтегилерчи прямой жазуучуга чыгышып жазуучу даярдап берип атат да. Ошон үчүн орозо күндө жазуучунун үй бүлөсүнө бакыт таала, иштерине ийгилик тапкан акчаларына береке берсин жараткан деп тилек кылалы. Ушул проект бүтөт иншалла. Качан жазуучу мунун акыркы мөөнөтү качан? Мартта бизге тапшырыш керек болду. Бирок өтүп кетиптир го да тазынан. Бүгүн 25. Бирок активдүү кызуу жүрүп атыптыр, неме? Курулуш кызуу жүрүп атыптыр. Жакшы. Ушундан дагы кошумча мынакей Абдыреш акенин да үйүндө турабыз. Абдыреш аке ушул жерди бергенде мурунку видеолордо да айтканбыз. Бул байкеге да ыраазычылык билдиребиз. Айтор негизи эле айылда ушундай бир жакшы иштердин болуп атканы кубана турган нерсе, достор. Баарыбыз кубанышыбыз керек.
бул күндөр дагы тарых кийин ушул ишке кирип ушул жерде иштеп баштаганда көп деле билбей калышы мүмкүн, бирок ушундай учурларды база өткөн деп эстелик болсун деп тартып койдук достор. Бул жакта байкелер кызмат кылып атат. Үстүн жаап, иншалла 1-2 айдын ичинде ачылышында дагы ушундай видео тартууну жараткан бизге насип кылсын. Камаш айылы мындай айыл статусун алгандан бери бул жакта биринчилерден болуп ушул социалдык объект салынып атат. Камаш айылы үчүн сонун иш болуп атат. Негизи эле ушул айылдардагы элеттеги элдин жашоо шартын жакшыртууга да ушул Арестин колдоосу чоң деп айткым келет. Себеп дегенде буга чейин айыл өкмөтүнүн имараттары, ФАП, ошол эле былтыркы жылдын алкагында Тамчы булакка дагы ФАП салынган. Айтор ушундай иштер көп, ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан ушул долбоордун жүрүшүндө кызмат кылган жалпы биздин айылдын тургундары, анткени Арестин талабы ушундай, алар деген ушул айылдын билим, айылдагы тургундардын билим деңгээлине ушул долбоордун алкагында өстүрөлү, алар өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, долбоорлор жазуу боюнча дагы ар кандай көндүмдөрдү үйрөнсүн деген ушундай талап бар экен. Бир канча окутуулардан өтүп, ушул экологиялык көйгөйлөр, телефондор, мисалы азыркы күндө өнүгүп аткан технологиялар боюнча ушуларды туура пайдалануу боюнча дагы биздин окуучуларыбыз бир канча окутуулардан өтүп, айтор ушул долбоордун алкагында бир топ жакшы иштер болгон. Анан биз дагы азыр тарых болуп калсын деп жазгыл эже менен чогуу баратам. Ошол достор, ийгилик барыбызга.